Билбейм, biraz жомок айткандай кылып атабызбы бул жерде же биз мы здесь кукурузу не охраняем, как говорится, да? Биз реальный вопрос берип атабыз сиздерге. Сиздер бул жерге бизди кулакка тебип, лапшаны илип кете турган акыбалдан кетиңиздер. Мыйзамга келип атасыздарбы? Ар бир мыйзамды күнү түнү окусаңар да, ошо жаттап келсеңер да түшүндүргүлө. Биз силерден башка нерсе талап кылган жокпуз да. Кийимиңерди чечип алган жокпуз да бул жерден. Чачыңарды алып койгон жокпуз да бул жерден. Түшүндүргүлө, элдин жүрөгүнө киргиле. Элге түшүндүргүлө бүгүн. 65% бүгүнкү күндө биз агрардык мамлекетпиз. Малдын саны күндөн күнүгө көбөйүп атат. Кудайга шүгүр, элдин аракети менен, малчылардын аракети менен, чабандардын аракети менен жан багып атат. Мына шарт түзсөк, ошо шартты түшүндүрүп берели. Кандай пайдасы бар? Бул мыйзамды азыр бул жерде юридикалык тил менен айтып койдуңар, эл түшүнгөн жок да. Эртең биз барганда ушуну сурайт, ушул мыйзам кандай эле? Түшүндүрүп бериңиздерчи, биз билбейбиз деп. Мына силерге бүгүнкү күндө площадка ушул жерден элге кайрылып түшүндүрө турган чоң площадка бул. Жалпы кыргыз эли көрүп атат.